Assalamu алейкум мекенештер. Сіздерге бүгін мен Migrant KG сайты арқылы Hops операторы тарапынан айтып берейін деп тұрам. Google'ға болса, Instagram барақшаға Migrant KG деп жазасыздар. Мынакей мен даярлап қойдым азыр. Мұны көрсеткенден мұрын мен ушул YouTube каналыма катталып достор, лайк басып қойыңыздар. Достор мен бөлүшүп сіздерге ушундай жакшы маалыматтарды берип турамын. Биз эле эмес, башка мекенештери, жарандарыбыз деле барып иштесе жакшы. Мынакей достор чык. Так, бул жерге киргенде достор, карасаңыздар, башка тизмелер да бар бул жерде. Маалыматтар. Так, бул жерде ылдыга түшкөндө көрүп турасыздар. 12-февраль күнү 25-жылы бул сайтка чыккан маалымат. Так. Мынакей. Бул жерде көптөгөн маалыматтар бар. Мынакей буга чейинки Словакия боюнча, Корея тил боюнча достор маалыматтар бар. Көрүп турасыздар. Борбор улуу Британия достор айыл чарба сезондоруна улуян катуу ачылат дейт. 17-февраль күнү, биринчи күнү болот экен, дүйшөмбү. Достор, бул жерде маалымат бере турган нерсе саат 15:00ден 19:00га чейин гана ачылат достор. Ошол убакта жетишип калыңыздар. Аларга достор эмне керек? Бул жерде горячий линияда достор, чалсаңыздар болот. Түшүнбөгөн суроолор болсо. Мынакей Hops оператору тарабынан ошол шилтеме жайра болот, ошол күнү саатта чыгат. Бул жерде маалыматтар мен айтпай эле коеюн, өзүңүздөр кирип окусаңыздар болот. Жаш курагы 18ден жогору достор. Тил билүү деңгээли, бул англис тилди билбесеңиздер дагы тапшырсаңыздар болот. Себеби көпчүлүк ойлоп калат экен, англис тилин билбейм, бирок кантип барам деген. Орус тили жетиштүү сиздерге. Иштөө шарттары дейт 11,44 фунттан достор. 11 фунт төлөнөт экен саатына. Биздин саат акча менен канча болот эсептеп аласыздар. Примерно 1200га жакыныраак акча болот. 1100 ушундай. 32 саат жумасыга бул кепилдик берип атат. Эгерде 32 сааттан аз боло турган болсо, сиздер ал жактагы кайрылуучу жерлерге кайрылсаңыздар болот. Виза төлөмү 298 фунт стерлинг. Аны төлөйсүздөр визага өтүп калсаңыздар. Авиабилет бул ошол учурга байланыштуу болот. Мисалы, курска байланыштуу болот, же болбосо күн эсептейт достор. Шылуундарга алданбаңыздар. Акча берем деп жеке тараптар, жеке компаниялар алып коюшу мүмкүн. Азыркы учурда достор айыл чарба жумуштарына жеке компаниялар жибере албайт. Ошону эске алабыз. Достор, ушул нерселерге түшүнгөн болсоңуз, класс басып коюңуздар менин баракчама. Так, сиздерге дагы айта кетчү нерсе, буну башка досторуңуздар бөлүшүп койсоңуздар болот. Мен азыр болсо өзүмдүн Instagram баракчам көрсөтө кетейин. Көпчүлүктө сураптыр комментарияда, мурунку видеодо. Ошону көрсөтүп коеюн. 3,5 миңден ашык толчум бар. Суроолор болсо достор, берсеңиздер болот. Мен бул жакта Европада, Англияда, андан башка өлкөлөрдө иштеп жүргөн видеолор менен бөлүшүп турам сиздерге. Бул жерден көрсөңүздөр болот. Башка сайттарга да чыкканбыз. Жаңылыктар бөлүмүгө достор, газетке да чыкканбыз достор. Негизи жеке катка көп адамдар кайрылышат. Ошол себептен бул жерде бассаңыздар, мынакей профилдин астында менин ссылкам бар. Телеграмга өтсөңүздөр болот. Телеграмда 6 миңден ашуу адам бар. Ал жакка да катталсаңыздар болот. Жана бөлүшсөңүздөр болот. Ошол достор, эмнеси болсо дагы буюрса барыңыздарга ийгилик каалайм. Этаптардан жакшы өтүп алыңыздар. Англияга барып, жакшы акча иштеп достор, мекенге келип, жакшы өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди же болбосо кыялданган нерсеңиздерди жетиңиздер деп ойлойм. Анда эмесе достор, сак саламатта туруңуздар.